Жашы жете элек кызымды зордуктагандар жоопко тартылыш керек. Бул тууралуу Бакай Ата районунун 65 жаштагы тургуну О Базаркүл турмуш басмасына айтып чыкты. Анын айтымында бул иш боюнча милициянын аракетинде жылыш болбой жатат. Окуя ушул жылдын 8-июнунда болгон. Жашы жете элек кызым Жени Бишкекте республикалык ооруканада төрөдү. Ал жакка биз жаш кыздын бетин ачпайлы деп жөнөткөнбүз. Кош бойлуу экенин 6 ай болгондо билип калганбыз. Төрөгөндө милицияга катталып, анан тергөө иштери башталган. Өзүбүздүн да кошуналар айылдагы балдардан бирин айтып олтуруп, 20 бала шектүү катары түшкөн. Кызыбызды биз үйдө жок кезде талаага иштеген учурубузда пайдаланышып, улам кезек менен зордуктап жүргөн экен. Андан бери эч кандай иш жылбай жатат. 2 бала менен гана беттештирүү болду. Милицияда башында эле бир айылдан сыңар элдешкиле деп айтышкан. Анан мындан бул жолу менен 2 ай мурун айылда аксакалдар сотуна салышты. Бизди ортого алышып, кызыңа тарбия берген эмес деп аябай көп жаман сөздөр айтылып, ал жерде да териштирүү жүрдү. Ал жерде 230 000 сом берип, элдешкиле деп чечип беришкен. Бирок андан да эч кандай жылыш болгон жок. Учурда баласына 6 ай болуп калды. Жалаң сатып алып сүт беребиз. Төрөгөндө аябай кыйналып төрөгөн үчүн эмизүүгө болбойт деп жатышат. Бала да оорукчан болуп калат деп ойлоп, аябай текшерүүдөн өткөрдүк. Таза чыкты. Биз ушундай нааразы болгонубуз карапайым эл үчүн мыйзам иштебейт экен да. Ушул жерде башка бир чоңдун кызы же байдын кызы болсо качан жыйынтык чыгып калмак эле. Бизде колубуздан эч нерсе келбейт деп мазакташып, күн сайын убара кылып жатышат. Биз ал жерде бир балага кана күнөө артылсын дебейбиз, баары өз жазасын алсын. Кызды уруп, сабап зордукташчу экен. Мен дагы талаа жумуштары, мал менен жүрүп, ушул кыз менен олтуруп, ачык сүйлөшкөн эмес экенбиз. Ар бири кыйнаганы үчүн жооп беришсин деди ал. Ал эми Талас облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы бул иш боюнча тергөө уланып жаткандыгын белгиледи. Аталган кылмыштын бетин ачуу максатында бардык тергөө жана иликтөө иштери жүрүп жатат. Тиешелүү соттун медициналык экспертизалар дайындалган. Жабырлануучу көрсөтмө берген жарандардын 15ге жакыны тергөөдө суралды. Учурда тергөө иштери уланууда деп айтылат маалыматта. Окуя тууралуу буга чейин июнь айында акыйкатчынын Талас облусундагы өкүлү Жакшыгүл Узакбаев 17 жаштагы кыз көз жарганын билдирген. Анын айтымында ага Бакай Ата районунун тургуну арызы менен кайрылып, 2004-жылы туулган кызын айылдагы балдар алсыздыгынан жана ден соолугунун начарлыгынан кем акыл пайдаланып 1 жылдан бери зордуктап жүргөнүн айткан. Учурда иш Бакай Ата райондук ички иштер бөлүмүндө тергөөдө экен. Жакындары иш жеткиликтүү текшерилбей, жыйынтык болбой жатат деп кайрылышты деген ал. Талас ОИБтин басма сөз кызматы ушул жылдын 8-июнунда Бакай Ата Рипке Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер бөлүмү тарабынан маалыматтардын электрондук журналына катталган материал келип түшкөнүн билдирген. Анда Бишкек шаарынын номер 6 төрөт үйүнө Бакай Ата районунун 2004-жылы туулган тургуну Кош бойлуу ТС-37 чума түшкөндүгү көрсөтүлгөн. Аталган факт аймактык караштуулугу боюнча Бакай Ата РИП тарабынан кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине жазык кодексинин 164-беренесинин 16 жашка жете элек адам менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттер негизинде катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Ал учурда кызга соттук медициналык экспертиза дайындалып, анын кимден кош бойлуу болгондугун аныктоо максатында иш чаралар жүргүзүлүп жатканы айтылган. Тайенесинин билдирүүсү, андан кийин көз жарган кыздын тайенеси бул иш боюнча 20дай тургун сурак берип жатканын айтып берген. Анын айтымында жээн небересин үй бүлөлүү тургундар да зордуктап жүргөн. Бул кызымдын кызы 2004-жылы туулган. Төрөлгөндөн тарта менин колумда. Өзү акыл эс жагынан артта калгандыктан мектепте 9-класска чейин гана окуду. Мунун кош бойлуу экенин биз 4,5 айда болгондо билдик. Анда дагы жүрөк оорткан окуядан кийин билдик. Бир күнү кошуна бала кызымдын стол көтөрүшүп коюусун суранып келди. Мен барып жардам бер дедим. Жарым сааттай жок болуп кетти. Мен сарсана болуп аркасынан барсам эшиги бек экен. Жүрөгүм бир нерсени сезип катуу тарта баштадым. Ошол маалда эшик ачылып кетти. Кирсем эле баягы кошунанын баласы менен дагы бир кошунанын баласы шымдары тизеге чейин түшүп, менин кызымдын шымы жок жерде жатат. Үйүндөгүлөр Бишкекте экен. Тиги 2 баланын колума таяк алып кубаладым. Анан кызымды алып кеттим. Андан улам сурасам үн чыккан жок. Ошентип чочуп кызымды аркасынан калбай кайтарып калдым. Элге айткандан уялдым. Сөөмөй менен көрсөтпөсүн деп үн чыккан жокмун. Баланын апасы Бишкектен келгенде барып айтсам, баласы эч нерсе кылган жокмун деп таанып койду. Анан бир аз убакыттан кийин кош бойлуу экенин билип жатабыз. Элге сөз болбойлу. Айыл ичинде сөз болбосун деп кызды Бишкек шаарына жөнөттүк.
Төрөгөнчө ошол жакта жүрдү. 8-июнь күнү төрөп ошондо милиция кызматкерлери келип териштирүү башталды. Ушул жерден эсти оодара турган жагдайлар чыкты. Өзү менен тең туш керек болсо үй бүлөсү бар эркектер тергөөдө бирин-бири көрсөтүштү. Мен үйдө жок кезде же огороддо жүргөндө келип зордуктап жүрүшкөн экен. Азыр 20га жакын бала тергөөдө сурак берип жатат. Кызыбыз өзү толук кандуу жооп бере албагандыктан, биз дагы билбегендиктен тергөө дагы жылбай жатат. Бүгүн акыйкатчынын бул жактагы өкүлүнө арыз жаздык. Ушул тергөөнү тездетип, акыйкаттуу кылып берсин деп сурандык деген ал. Аймактык кабарчыга белгилүү болгондой, ТСНын апасы 2003-жылы турмушка чыккан. 2004-жылы кыздын ата-энеси ажырашып кеткен. Зордукталды делген кыздын апасы 2015-жылы кайрадан турмушка чыгып, кыз тайнесинин тарбиясында калган. Видеого лайк басып, жана каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жана бул кызга өз оюңузду жазып кетиңиз. Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын мурдагы жетекчиси Сыймык Жапыкеев президент Садыр Жапаровду футболду мыкты ойногону менен куттуктады. Мындан тышкары, ал кадр маселесиндеги кемчиликтерди да атады. Бул тууралуу кайрылуусун Жапыкеев Facebook баракчасына жазды. Садыр Нуркожоевич, футболду катуу ойнойт экенсиз. Кечке кайталап көрдүм. Сизди да футболдун 100 жылдыгы менен куттуктайм. Кыргыз футболун чынында өркүндөтүш сиздин түздөн-түз милдетиңиз. Биздин да милдет. Футбол ойногонго президент укуктуу. 100 жылдык маареке майрам. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге кайрылуу. Сиз ажоосуз, президентсиз. Сизде анга түртөм дегендер көбөйдү. Алар оппозиция эмес, алар сиздин жаныңызда жүргөн эле красавчиктер. Сизге таза эместер өтө көп жабышып, туура эмес кеңеш берип жатышат. Элде нааразычылык көбөйө баштады. Мени тилдегендер толтура, сен эле калдың эле деп. Мен сизге иниңиз катары кайрылып жатам. Бизде көп жер кыйрап жатат. Кеңешчилериңизди алмаштырыңыз. Сүйүнбек Касманбетовдор эмне болуп эле сиздин жаныңызда жүрүш керек. Сиз түрмөдө жатканда чыркырап жүргөндө ушулар кайда эле? Садырова, мен сизге душман эмесмин. Жакшы эле болсун деп жатам. Кадр саясаты өтө чатак болуп калды. Таза иштерман адамдарды коюңуз. Өлкөбүздөн кыйын билгичтер чыгып баштады. Бул чатак бир да инвестор келген жок. Болгон инвесторлор Өзбекстанга кетип башташты. Финполицияны бекер жойдуңар. Товардын баасын Финполиция түздөн-түз көзөмөл кылышы. Ишиңизге ийгиликтер болсун, эл менен болуңуз деп жазды ал. Урматтуу каналыбыздын көрүүчүлөрү, кээ-бирки көрөрмандар, биздин каналга дагы деле жазыла элек болсо, анда подписаться деген кнопканы баскандан соң, жандагы коңгурочонда сөз түрдө күйгүзүп коюңуздар. Коңгурочо дал ушул тартипте чыгат. Жана аны өйдө көтөрүп, үстүн-күсүн басып күйгүзүп койсоңуздар, ошол эле жетиштүү. Барыңыздарга рахмат.